Илгиз Шамырзаев кесиби боюнча мугалим. Бул убакка чейин ал мугалимдер катышкан жылдын мыкты мугалими, заманбап мугалим кароо сынактарында баш байгени жеңип 2 батирдин сертификатын алган. Деген менен анысы кагаз жүзүндө калып, али күнгө чейин колуна ачкыч тийбей жатканын айтууда. Ал 8 жылдан бери убактылуу батирде жашап келет. Ош шаарындагы баш байгеге батир коюлган кароо сынак 2021-жылы өткөрүлгөн. Аны шаардык билим берүү башкармалыгы уюштуруп, мэрия демөөрчүлүк кылган. Андан кийин 2021-жылы Ош шаарында бизде жылдын мыкты мугалими деген кароо сынак бар. Ошол кароо сынакка катышып, анда Ош шаарында байгелүү биринчи орунду алып, ошол мезгилде Эмаком курулуш компаниясы тарабынан 1 бөлмөлүү батир ыйгарылган. Сыйлоо азем 2021-жылдын 10-майында Ош улуттук драма театрында болуп өткөн жана сыйлыкты ошол кездеги шаар мэри Талайбек Сарыбашев агабыз тапшырган. Ал эми 2021-жылы ошол эле жылы республикалык кароо сынакта дагы мен жылдын мыкты мугалими болуп, республикада дагы баш байгени жеңип алгам. Кароо сынактан 1 жума өткөн соң Эмаком курулуш компаниясы Илгиз Шамырзаевди сатуу бөлүмүнө чакырган. Алар жеңүүчүгө Ош районунда салынып жаткан көп кабаттуу үйдүн 13-кабатынан 1 бөлмөлүү батирди берүүнү убада кылып кол койдурган. Арадан 2 жыл убакыт өтүп көчүп баруу алдында турган жеңүүчү өзүнө берилген батирди компания дагы 2 жаранга сатып жибергенин билген. 2021-жылдагы сыйлык боюнча айта кете турган болсок, анда Эмаком компаниясынын 1 бөлмөлүү батиринин сертификаты берилген. Сертификатта ошол кездеги Эмаком компаниясынын жетекчиси Мелис Жусуповдун кол тамгасы болгон. Андан кийин компания арадан 1 апта өтүп, мени кеңсесине чакырган. Кеңсеге барган учурда ал жерде мага батир боюнча келишимдин иш кагаздарын берип, ал келишимге ылайык Ош районунда курулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн 13-кабаты 66-батири ошол сизге бөлүндү деген. Мен ал батирдин ошол курулуп бүтүүсүн күтүп жүрүп, арадан аябай көп убакыт өтүп кетти да. Качан гана ал батир курулуп бүтүп, анан ал жерге барып, ал жердин жергиликтүү тургундар менен таанышып, атайын WhatsApp тайпа аркылуу баарыбыз топтоло баштаганда, ошол мага бөлүнгөн батир менден башка дагы 2 адамдан чыгып калгандыгы болду да. Андан кийин гана мен көрсө мага берилген батир бул жалган эле турбайбы, бул берилбей турган маселе турбайбы деп анан ошол жерден бир козголо баштады. 2021-жылы өткөрүлгөн кароо сынакка курулуш компаниялардан тарта тамактануучу жайларда донор болгон. Берилген сертификатты ошол учурда шаар мэри болуп турган Сарыбашев тапшырган. Бирок ал мугалимдин колуна үйү азыркыга чейин тийбей жатканынан кабардар. Мугалимдин жагдайы коомчулукка ачыкталган соң учурда Жогорку Кеңештин депутаты Сарыбашев социалдык баракчасы аркылуу билдирүү таратып, мугалимди батирлүү кылууга аракет кыларын билдирди. Эми кеп мындай, курулуш компаниясынын абалы азыр оор экендигин, канчалаган башка жандарда батирлерин ала албай жүргөндүгүн интернеттен окуп көрүп жүрөбүз. Компания толук агайга берилүүчү батирге жооптуу болчу, бирок жаш мугалимдер кайсы эшикти каккылашын мен да каалабайм. Ушундай болбосун деп экөөнү буга чейин эле сүйлөштүрдүм эле. Маселе чечилбеди. Юристтерге айтып мугалимдердин колундагы документтерди карап чыккылачы дедик. Мен дайым мугалимдерди колдоп келгенмин. Анткени мени да мугалим тарбиялаган. Эл катары миграцияда жүрүп, батирлеп жашаган адамдардын абалын абдан жакшы түшүнөм. Илгиз агайдын батир маселесиндеги убадасы юридикалык жактан тастыкталган документтерди колу менен берген тиешелүү адамдар чечип бербесе да мен чечип берем. Бүгүн жардамчыларым аркылуу Илгизге да айттырдым. Илгизди батирлүү кылабыз. Илгиздин эч качан мугалимдик кесиптен көңүлү калбашы керек. Ар бир нерсенин артында жакшылык бар. Баары жакшы болот. Илгиз 2022-жылы да билим азыгы деп аталган коомдук уюм уюштурган мугалимдер үчүн сынакта баш байгени багындырган. Ага Ихсан кооперативи демөөрчүлүк кылып 1 бөлмөлүү батир уткан, бирок анысы да колго тийбей калган. Экинчи батир боюнча келе турган болсок, бул заманбап мугалим 2022 кароо сынагында жеңип алган Ихсан кооператив тарабынан берилген батир. Алардыкы деле 1 бөлмөлүү батирдин сертификаты тапшырылган. Андан кийин эле ошол компания бир чыгашаларга учурап, иштери бир терс жакка кете баштады жана ошону менен ал деле дайын иш окуп калды окшойт. Бул боюнча Ош шаардык билим берүү башкармалыгы тиешелүү жактарга кат жолдонгонун айтып, алдыда бул маселе оң жакка чечилет деп үмүттөнүп жатышыптыр. Бул биринчиден, экинчиден эми муну балким ушундай даражада чыкпаганда балким бул маселе чечилбейт эле. Азыр эми Талайбек Насырбекович бул маселе чечилет деген өзүңөр деле айтып атасыңар, чечилип калса керек. Чечилет деген үмүттөбүз. Айтып атпайм, биз мугалимдер ар дайым эле ошондой положительный реакция менен андан кийин элдерге ишенебиз да.
Илгиз Шамырзаев кароосунактан утуп алган батирлердин сертификатын колуна кармап турган учуру дали болсо үмүттөнүп жатат. Анткени мугалимдин жарыбаган айлыгы менен турак жай тургузууга чамасы келбейт. Кесибин таштап да кете албайт. Андыктан тиешелүү тараптардан оң чечим күтүп каларын билдирди. Анан бул жагына маселенин чечилүүсү боюнча дагы мен сөзсүз түрдө оптимисттик көз караштамын. Буюрса жакын арада бул маселе тиешелүү органдар тарабынан же болбосо ушул жоопкерчиликти мойнуна артынган адамдар тарабынан оң жагына чечилип калат деген ойдомун. Быйыл да шаар мэриясы Париж олимпиадасына жеңишке жетишкен спортчуларга 1 жана 2 батирдин ачкычын тапшырган. Белгилей кетсек, 2 батирди Эмаком жана Ихсан курулуш кооперативи берүүгө милдеттенген. Учурда 2 компаниянын тең аты булганып, жетекчилери камакта. Эмаком компаниясынын негиздөөчүсү Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Эмилбек Жусупов сентябрь айынын аягында камакка алынган. Аталган компаниядан жүздөгөн адам акчасын төлөп, бирок батир ала албай жүргөнүн айтып даттанып келишет. Ал эми Ихсан кооперативинин жетекчиси Акинай Бекмырзаева 12 жылга соттолуп, сот аны жабырлануучулардын бардык чыгымын төлөп берүүгө милдеттендирген. Толбай Бурканбеков, Мирбек Конобаев, Ош ТВ.